Жиндердин эң көп болгон жери бүгүн туалет. Бүгүн заман өнүгүп, техника тездешкендиктен адамдар туалетке маани бербей койду. Бирок жиндердин, шайтандардын эң көп очогу, чогу, байраңдай турган, сайраңдай турган, тыйраңдай турган, мындайча айтканда ошол жерде жыргай турган жери бул ажаткана, туалет. Мурда эле, кичине эле мына 90-жылдарды карасаңыз, 7 кадам калганда бисмилла деп кирген, сол буту менен кирген, оң буту менен чыккан деген маселелер бар эле. Бүгүн туалетке эч ким маани бербей калды да. Туалетке кирет, телефонун чукулайт, сигаретин чеги бүтмөйүнчө, ажаты бүтмөйүнчө кеңири отура берет, башка кылат. Телефонду уктагандар телефон менен кошо туалетке кирип алып, сайраңдагандай, майрамдагандар, туалетке кирип алып уктагандар бүгүн өтө көбөйдү. Негизи пайгамбарыбыз кандай үйрөткөн? Ошол туалетке кирерден мурда 7 кадам калганда, ажаткана дубасын окуп, шайтандардын, жиндердин, эркек ургачтан сактагын я Роббул аламин, Аллахым өзүң сактагын деп сол буту менен кирип, оң буту менен чыгуу маселелерин бүт үйрөтүп кеткен. Ажатканада кантип отуруу маселелерин бүт үйрөтүп кеткен. Бүгүн ошо сигарет чеге турган жер курилка катары көрүп калышты туалетте. Бул урматтуу мекендештер, эң таза боло турган жерибиз бул ажаткана болуш керек негизи мусулмандарда. Ал музыка көрө турган, уга турган, бир нерсе кыла турган, телефон чукулай турган жер эмес ал жер. Уктай турган жер эмес. Ал жер туалет, ажаткана, ажатыңды бүтүрө турган жер. Атайын баш кийим менен кирип, сол бут менен оң бут менен чыгып дубаларды окуп кирип чыгып жүрүшүбүз керек. Себеби эң көп шайтан жиндердин очогу ошол жер экен. Туалет экен. Маклуктар бар, көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн. Эки түрдүү эле маклук бар дүйнө жүзүндө. Көзгө көрүнгөн жана көрүнбөгөн болуп экиге бөлүнөт. Көрүнбөгөнү мына карасаңыз, ошол периштелер, ошол жиндер жана биз көзгө көрүнгөнү адамдар, маклукаттар. Биз, урматтуу мекендешим, бул дүйнөдө жиндерди көрө албайбыз. Бейишке киргенибизде жиндер бизди көрө албайт. Мындайча да, бирге бир. Аллах Таала ар бир нерседе таразыны бирдей кылат. Эч бир адам же жин жабыр тартып калбайт. Көзгө көрүнүүчү, көрүнбөөчү. Экиге бөлүнөт экен. Жиндин негизги мааниси, жин сөзүнүн мааниси көзгө көрүнбөгөн, тосулган деген маанини билдирет. Биз көрө албайбыз, ошондо көзгө көрүнбөгөн нерсе. Жин тууралуу Куранда келген, жин деген сүрө дагы бар. Жин тууралуу сүрө дагы бар. Ошол жинден келе турган залакаларда, жинден келе турган жин тийиш маселелеринде, ошол жин сүрөлөрүн окуйбуз, андан сырткары Нас Фалак сүрөлөрүн окуйбуз, Аллах Табарак ва Тааладан. Бирок бизде бүгүн ошол башым ооруп атса дагы, кичине бут ооруп калса дагы, кичине бир чарчап калса дагы мага жин тийди дей берген адамдар көбөйдү да. Этикадында, мындайча айтканда акыйдасында, ишениминде бир-эки болуп калса эле ушул жинге оодарып кое берген адамдар көбөйдү. Жок. Эгер сиз таза жүрсөңүз, Аллага баш ийсеңиз, жин тийбейт сизге. Качан арам жүрсөңүз, качан шайтанды башыңызга миндирип алып, шайтандын айтканын кыла баштаганыңызда жин тийиши мүмкүн. Периштелерде, мекендештерим, каалоо жок, Аллах Тааланын буйругун аткарат. Жиндерде дагы, адамдарда дагы каалоо дагы бар, акыл дагы бар. Периштелерде акылы бар, бирок каалоосу жок. Бирок биз адамдар, жиндер мээнет кылып, эмгек кылып, Аллахка ибадат кылып, периштелерден дагы бийигирээк даражага жетишибиз мүмкүн. Каалоо берилсе, акыл дагы берилсе, бул демек жакшы дегени. Чектелүү эмессиң дегени да. Өтүп дагы кетсең болот каалаганыңдан. Ал эми сүннөткө маани берип айтабыз. Бүгүнкү учурда жатаардан мурда Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад сүрөсүн окуп, 3 жолу окуп, Нас Фалак сүрөлөрүн окуп, андан сырткары Аятал Курси бул өтө таасирдүү. Мындайча айтканда көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн бале кырсыктардан сактай турган сүрөлөрдөн бири. Аятал Курсини окуп, Нас Фалакты окуп, күн сайын жатаардан мурда дем салып жатышыбыз керек. Төшөктөгү бир катар кагып, жүргөмүш кирип кеткен жокпу, чайын кирип кеткен жокпу, не болуп кетти, не жок, айтор бул маселелерди кылышыбыз керек. Өзгө өзү бүгүн адамдар дем салбайт. Дем салыштан адамдар, мындайча айтканда, качып калган. Дем салганды билбейт. Устаз айтмакчы,
Молдого дем салдырып барайын десең, ошо сала турган молдоң сенин чөнтөгүңдө акчага карап туруп дем салат болду. А бирок сенчелик сенин балаңа сен канчалык күйөсүң? Өзүңө канчалык күйөсүң? Сага эч ким башка эч ким өзүңчөлүк күйгөнчөлүк эч ким күйбөйт, сүйбөйт. Ошондуктан дем салганды, Куран окуганды үйрөнгөнгө аракет кыл. Жолдору көп. Сөз Куранды окушуң шарт дегенге чейин жолдору көп. Угуп жаттасаң болот. Жолдору көп. Бүгүн техника өнүктү. Баягы наушникте автобуска чыкканда, таксиге чыкканда музыкаларды, батыштын музыкаларын, жетатаң түшүнбөгөн музыкаларды угуштун ордуга Куран угуп кет. Ошондо жаттайсың. Бир адам мешке кирип келиптир, аксакал. Караса жаш балдар телефон чукулатыптыр. Жаш балдар өтө катуу урушуп сөгүп көчөгө айдаптыр да. Телефон ойлой турган жер эмес бул жерде. Кийин агай келип аксакалга айтыптыр. Ал мени шагирттерим болчу. Мен бул жакта камерадан карап турам бул шагирттеримди. Телефонун көрсөтсөң деп туруп телефон көрсөтсө бүт Куран экен да. Жаш балдардын баардыгы Куран окуп турган экен. Телефонду дагы туура жакка байлансак болот. Аны чектебешибиз керек. Ушул жерде бир достун дагы окуясын айтып беришим керек. Достун окуясы эсиме түшүп калды. Бир адам, эки дос чөлдө барат экен да. Чөлдө кыйналышып, чаңкашып, эми чөл деген чөл да. Чөлдө бир төөң болсо, сууң болсо, бир карап туруп эле ошол төөң качып кетсе. Каяка барасың? Кандай айла кыласың? Жол жок. Болду эми бүттүң деген, түгөндүң деген ошол жерде. Бул достор да ошентип чөлдө жүрөт экен. Бириси жакшыраак дос, бириси жаманыраак дос. Жамандыкты көбүрөөк кылган дос. Бирок жамандыгына карабастан, бул жакшы болушуна карабастан бири-бириге сабыр кылып, саткын эмес. Бири-биринин аркасынан гыйбат кылбайт, ушак кылбайт, доомат кылбайт, провокация кылбайт. Сатып койбойт, алдап кетпейт. Ошентип достор чөлдө жүрөт экен. Сонун бир сарайлуу жерге келет экен. Хан сарайга келет экен. Шаканшак деп коет, падышалардын падышасы деп коет. Ошондойлордон дагы күчтүүрөөк бир сарайды көрүшөт экен. Келип баягы жакшы адамга ошол жерде турган охрана айтат экен, кароолчу, сен кирип ичсең болот сууларды, бирок булга киргенге болбойт, бул жаман адам дейт экен. Жамандыктарды көп кылган дейт экен. Баягы жерди карап, мен досумсуз кирбеймин. Досумсуз суудун дагы даамы жок. Кечириңиз деп ошол жерден дагы өтүп жолдорун улап кетишет экен. Дагы көбүрөөк жолдорду жүрүшөт экен. Жол азабы көр азабы дейт. Эгер бул чөлдө боло турган болсо өтө кыйын. Ошентип бири-бириге таяныч болуп, ошол чөлдөн жүрүшүп дагы бир хан сарайга туура келет экен. Бул хан сарай мурдагыдан дагы сонун экен, чаркыратмалары бар экен, көрүнүп турат экен. Аккан сүттөр, аккан балдар, дарыя болуп агып, чаркыраган суулардын үндөрү угулуп турат экен. Сайраган куштардын үнү угулуп турат экен. Ушунчалык бейишинин жыты келип турат экен. Анан келип кароолчудан бул жер кандай жер дейт экен. Бул бейиш болот. Биз кирсек болобу, суу ичсек болобу? Ооба, экөөңөр тең кирсеңер болот дейт экен. Жана ушуга окшогон бир жерди көрдүк, ал жерге киргизген жок бирөөбүздү. Эмне үчүн десе, ал жер шайтандардын мекени, тозок болчу. Ал жерге киргениңерде силер азапталат элеңер. Бири-бириңерди сатпадыңар, бири-бириңерге кыянат кылбадыңар. Кыяматтык дос деп коебуз го. Кыяматтык дос деген мына ушул болот деген мааниде сөздөрүн айтып, киргиле бейишсилер үчүн дейт да. Кыяматтык дос каяктасың? Бүгүн шыбамай, аркасынан сатмай, эптеп жол болуп калса кийдирип кетмей болуп калды да. Карз алып бермей коймой, качып кетмей. Кыяматтык дос болушка аракет кылышыбыз керек экен. Кийим кийгенде дагы. Эч ким жок жерде кийим кийип атасыз. Атайын дуасын окуп, бисмиллахиллази, ла илаха иллаху деп дуасын окуп туруп, андан кийин кийим кийиңиз. Себеп жин карап жин тийип кетиши мүмкүн. Баягы фигурасы сонун красавчик спортсмен деп коебуз го. Ушундай окуя болуп өткөн тарыхта. Спортсмен мындай күчтүү көрүнгөн көркөмүгө чечине коюп, ага жин карай коюп, көзү тийип, баардыгы өлөт деп калган. Андан кийин келип
жолун кылышып айыгып кеткен. Ол көз тийиши бар нерсе, жиндиги дагы тийип калышы мүмкүн экен да. Жиндин дагы көз тийип калышы мүмкүн экен. Ошондуктан ачык-сачык кийинип жаткан кыздар, эжелер, ойлонуңуздар. Секелек болуп, кызы менен апасынын айырмасы жок, көчөгө чыгып алышат, кыска юбкаларды кийип, анан көзгө көрүнгөн көрүнбөгөн баардык оорулар келип жабыша берет сизге. Назар деп коет, көз тийиш деп коет. Эркектин шилекейин агызып, алдынан тыпылып, тыкылдап өтүп кетип атасыз. Сиз оорубай ким оорусун анан? Сизге көз тийбесең, кимге көз тийсин анан? Жиндин дагы көз тийиши мүмкүн экен. Эркектердин гана эмес. Атайын дуа менен жүрүшүбүз керек экен. Ошондуктан да көз тийиши, анан жин тийиши, жин тийип кетти деп коет го. Жин уруп кетиптир деп коет го. Бул бар нерсе экен. Ушуга бир мисал olarak бир окуя бар. Бир кыздын тою болуптур. Өзгөчө кыз экен да бул. Айылга аты кеткен, намустуу кыз экен, сулуу кыз экен. Бардыгы той күнү мактайт экен ал кызды карап алып. Эми бардыгы мактайт го. Сонун кыз болду, сонун келин болду деп. Ошентип баягы кызды келген кеткени бардыгы мактай берет экен да. Бирок той бүтө эле келе кыздын эки көзү көрбөй калат экен. Бул ненин натыйжасында? Көз тийди деп диагноз коюшат. Көз тийди. Апасы анан тойго келгендердин бардыгына дара талдырып намаз окутуп, дуа кылдырат экен, көз ачылбайт экен да. Көз ачылган жок. Эми эмне кылат? Күйөө балага айтат: "Балам, сиз никеңизди ала элексиз кызымды. Бирок аласызбы, же жообу бересизби, өзүңүз чечиңиз." Бирок жигит намустуу: "Мен көзү көрбөсө дагы аламын никеме. Аллахтын тагдыры, башы иштен башка айлабыз жок" деп, кыздын намысын ойлоп, өзүнүн акыреттеги абалын ойлоп, ошентип никесин алып жашашты башташыптыр. Убакыт өтүптүр, бараң шараңдуу күндөр өтүптүр, романтика күндөр өтүптүр, балалуу да болуштур. Бир канча убакыт өтүп, күндөрдөн бир күн уктап турса, кыздын көзү ачылып кетиптир. Көрө баштаптыр, сүйүнүп баштаптыр, кубанып баштаптыр. Сизге жөнөкөй эле Аллах сизди миллионер кылып жаратканыңызга мен сизге жөнөкөй эле мисал айтайынбы? Көзүңүзгө кара чүпүрөктү байлап 5 күн жүрүңө да. 5 күн дебейм, 1 күн жүрүңө да. Дүйнөдөгү эң күчтүү миллионер адам сиз экендигиңиз, өзүңүз экендигиңизди, Кудайга жалаң шүргүр гана келтиришим керек экен деген нерсени мойнуңузга аласыз да. Кудай сизге миңдеген миллиардтаган тыйынтып бир жеткис нерселерди бергендигин түшүнөсүз. Ошондо анан түшүнөсүз да, Кудай неге аларга машина берет, неге үй берет, мага бербейт деген сөздөрдү токтотуп каласыз да. Бул кыздын да көзү ачылып кетти. Апасына эми сүйүнүп чалат да. Үйдөгүлөрүнө телефон чалса, башка бирөө трубканы алат. Не болду? Апабыз кайтыш болуп калды. Срочно келгиле, жайына коебуз, жаназасын окуйбуз, башка маселелерди айтат. Бул окуя бүттү, мен бирок алда турган сабакты айтайын бул жерден. Биз балабызды эң жакшы көрөбүз. Биз үйүбүздү эң жакшы көрөбүз. Биз машинабызды эң жакшы көрөбүз. Башкалардын көрө биз көбүрөөк жакшы көрөбүз. Бүгүн апа дагы баласын балам деп отуруп, баласына көзүн тийгизип алганын өзү дагы байкабай калат. Себеби апа баласын жакшы көргөнчө эле эч ким аны жакшы көрбөйт. Көрсө бул кыздын дагы тойго келгендер бардыгын намаз окуту, дара талдырды, бирок апа өзү кылган эмес экен да ошол ишти. Апанын өзүнүн көзү тийип кеткен экен. Кыссадан кысса ушул. Сиздин территорияңыздагы сизге тиешелүү нерселерди сизче эле эч ким жакшы көрбөйт. Ошондуктан ар бир нерсеге машалла деп караңыз. Машалла деп. Суктаганда субханалла деп карашыбыз керек экен. Көз тийген, жин тийген бул маселелер. Ал эми жинден сактанчу эң жакшы нерсе бул Нас Фалак сүрөлөрүн окуп жүрүш. Эң жакшы келиме жиндерден сактанчу, шайтандардан сактанчу, аузубиллахи минаш шайтанир ражим. Нас Фалак сүрөлөрүн окуп, Аятал Курсун окуп жүрүшүбүз, бул бизге жардам берет экен. Бир жин таладагы койчуман менен шерик болот экен да. Шерик болуп жүрүп, койчуманга келип, койчуманда жиндигинди билип байкап,
Sen meni urgаны келдиңби? Жок, мен сени урбайм. Ургуш ниетим болгондо эбак эле урмакмын сени деп жин экөө шерик болот экен. Койчуман артына карап коет экен, коргот экен эң талада. Ошентип басып жүрүп келишип экөө бир үйгө көп болушат экен. Үйдө апасы кыйкырып баласына жин урсун, ушундай да кыласың деп урушкан учурда апа баласына жин ургун деди. Эми сен барып баланы урасыңбы десе, койчуман. Жок, апа баланы баары бир жакшы көрөт. Ал тилде кичине ачуусу келген учурда гана бул сөздү айтты. Ошондуктан мен баланы урбаймын дейт экен. Жолун улашат экен. Жолун улашып жүрүп келишип бир малчыга күбө болот экен. Малчы малдар эки жака тарап кеткенде, жолдон чыгып эки жака бирөөнүн огородуна кирип кеткен учурда, "Эй, жин ургур" деп малды урушат экен. Ошол учурда койчуман, "Эми сен малдарды урасыңбы?" десе, жин карап туруп, "Биринчиден мен малдар менен жаныбарлар менен ишим жок. Экинчиден койчуман чын жүрөктөн айткан жок бул сөздөрдү. Малдарын негизи бул жакшы көрөт, жанынан да жакшы көрөт" дейт экен. Ошентип жолун дагы улашат экен. Улап жүрүшүп, карыздар менен карызы бар адамдын урушуп жатканын көрөт экен. Карыз берген адам жин ургур деп урушкан учурда жин сүйүнүп, күлүп, "Эми мен урушум керек муну. Себеби карыз берген адам бул сөздөрдү чын жүрөктөн айтты" дейт экен. Карыз маселесинде да ойлонушубуз керек. Карызы барлар бул маселеде ойгонушубуз керек. Жин уруп кетпесин. Бүгүнкү учурда сөздү айлантып алып келип эмнеге алып келип атам? Жин бизнеси өтө күчтүү кетип аткан учуру бүгүнкү учурда. Устазыбыз эң туура сөз айтып кеткен, сен сала турган демди, молдоге сала турган дем, чөнтөгүңө карап туруп салына турган дем. Эгер адам Аллахтын айтканын кылса, таза жүрсө, даарат менен жүрсө, жин шайтандар жакындабайт. Бүгүн биз өзүбүздүн территориябыздан, диндин территориясынан чыгып кеткендигибизге байланыштуу ар кандай оорулар, ар кандай нерселер жабыша берет. Бүгүн ушуну барганыңда эле айта турган нерселер чыккан. Мынча $1000 бересиң дейт. Мынча 1000 сом бересиң дейт. Мынча акча бересиң дейт. Болсо жиниңди чыгарбаймын дейт. Бизнес болуп кетти да. Биринчи Бишкекте башталды, кийин башка региондорго өтүп, азыр өтө кенен тарап аткан учуру. Кечиресиздер, ушул жин чыгарып жаткандар бул нерсени айткандыктан мени жаман көрүшү мүмкүн, миллион жолу жаман көрсүн. Бирок разы болуп берсе алса болот. Бизнес кылып албаш керек. Бизнес кылып алгандарда ыхласы дагы болбойт негизи. Жардам дагы бере албайт. Ошондуктан баягы акча сураш маселесинде, акча бериш маселесинде ойлонушубуз керек. Акча сурадыбы, демек ыхласы жок. Эми шайтан менен жиндер бар. Шайтан азгырат. Шайтан менен жиндин айырмасы эмне десеңиз, шайтандын саартан кечке кыла турган иши сизди азгырыш. Төөсү башы төөгө жеткенге чейин сүйүнө турган нерсе, сизди айтканына кылдырып, жаман иштерди кылдырып, өзү менен тозокко алып кирип кетүү. Эгер ошол амалдарды кылдырса, сүйүнөт шайтан. Жин тийиши кээ бир жиндер туура эмес жүргөн учуруңуздарда сизге тийиши мүмкүн. Ошондуктан таза жүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Ифрит деген жин. Ифрит дегени эмне десеңиз, күчкө толуп калган, беришке жарап калган жиндерди ифрит деп айтылат. Буга мисал Сулайман пайгамбардын учурунда болот го. Сулайман пайгамбар Саба коомундагы ханышага мужиза көрсөтөйүн деген максатта ошол жердеги мажлистеги бардык айванаттарга, жиндерге кайрылып, ким анын таажысын отурган креслосун мындайча айтканда алып келет деген учурда ифрит деген жин ордунан туруп, алып келем деген маселени кылат. Бир канча убакытта, өтө кыска убакытта айтат да. Бирок Саба коому өтө алыс жерде болгон болот. Бүгүн Илон Маск, ошол илим техникада жарышып аткан адамдар бүгүн убакыт маселесин дагы чечебиз деп аракет кылышып атат. Бирок ушул убакыт илимибиз биздики жете элек. Илимибиз жете элек. Аллах кудуреттүү да кайсы кылымга, кайсы коомго,
Кайсы адамдарга илимдин эң күчтүүсүн бериш ал Аллах Тааланын өзүгө байланышкан маселе. Биздин өтө кыска акылыбыз бары болгондугуна байланыштуу көп нерсеге акылыбыз жетпейт. Бирок бул кийин мен ишенем, бул илимибиз барып Кудай Тааланын бергениге жараша кийин барып бул нерсе ачылат. Аллах убакытка муктаж эмес. Биздин убактыбыз тактуу өтө берет. Бирок бир буюмдун экинчи жерге өтүп калышы, бир буюмдун тездик менен экинчи жерге келип калышы бул бар нерсе илимде. Бирок биз адамдардын акылы бүгүн ал нерсеге жете элекпиз. Бүгүн доставка кылып атабыз эки жака, жүгүбүздүн аэропорт $5 деп килограммга алып Түркиядан бул жака алып келип атабыз жүктөрүбүздү. Бирок кийин барып бир буюмдун экинчи жерге келиши өтө тездик менен болуп калат. Мындайча айтканда доставка тармагы өтө өнүгөт. Доставка тармагы өтө өнүгөт эгер Аллах берсе. Себеби бул Сулайман пайгамбардын доорунда мисалды Аллах Таала өзү келтирип койгон. Биз көрбөйбүз жиндерди, айтылганыбыздай, акыретте алар бизди көрө албайт. Бирок кээ бир башка түстөрдө кирип жин шайтандар көрүнүшү мүмкүн бизге. Жин көрүнүшү мүмкүн, шайтан эмес. Жин башка түстө көрүнүшү мүмкүн экен. Айтканымдай, мекендештерим, бүгүн адамдар баягы туалетти дагы үйүндөй сезип алгандыгы үчүн ушул нерселерди айтууну туура көрдүм. Туалет, үй, жуунчу жер, башка. Маселени чечишибиз керек. Туалетте ырдаба, туалетте бакырба, туалетте ар кандай арам иштерди кылба, тезирээк чыкканга аракет кыл. Кирерден мурда 7-10 кадам калганда Аллахым шайтандын, жиндин, эркек ургачтан сактагын деп дуа кылып, сол бут менен кирип, сол бут менен кир, какырба. Сол бут менен кир, какырын түкүрүнбө, эсинин жанына сол кол менен аткар. Туалет калганын дааратканага баягы тешиgiге таштаба. Өзүң жиркенген нерсени башкаларга көрсөтпө, жалпы тазалыкты сакта, оң бут менен чык, телефон чукуба, сигарет чукуба. Авретиңди ойноба ар кандай кылып. Өзгөчө жаштар телефонду ар кандай уяз тасмаларды ошо туалетке кирип алып көрөт да, авретин ойноп. Туура эмес. Жин тийип, көз тийип, сөз тийип кетиши мүмкүн. Оң бут менен чык, офрон экен айт. Көбүрөөк дуа менен жүргөнгө аракет кылайық.